Саламатсыздарбы, Кыргыз эл YouTube каналынын жана ошондой эле Шыдыр жол берүүнүн катталуучулары жана көрөрмандары, силерден мен азыр силерге айта турган сөзүм, мен азыр Совет көчөсү менен Киев көчөсүнүн дал кесилишинде турам. Тиги жерде ушу Киевскийдин Ош базар жак тарабында Агропромдо бир остановка бар. Ошол боюнча келип, могу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын жанында автобустун сүрөтүн тартып коюшкан. Бул жерде автобус остановка деп белги коюп койгон атайын. Бирок бул жерге автобустар токтобойт. Бул же бар остановка эмес, же жок остановка эмес. Бишкек шаарынын борбору болгондуктан аябагандай көп элдер өтөт бул жерден. Şu Agropромдон эгерде байкабай, şu Совет көчөсүнөн баштап жогору жакка Аланигин тарапка кете турган болсо, Дордой плазадан өтүп барып Чүй көчөсүнөн токтойт. Ушул остановканы билгендер чырылдап, чыркырап атып, токтотсо түшүнгөн шоферлор, автобустун шоферлору токтошу мүмкүн, а көбүнчөсү токтобой эле кетишет. Ушинтип элди аябай көйгөйгө салат. Анан бул жерде ушу Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын стоянкасы болуп калган. Мен сиздерге кайырларым, урматтуу Айбек Жунушалиев, ошондой эле Свердлов районунун акими Амангелдиев Медер мырза, муниципалдык жол менен жол каттамдарынын башкармалыгы сиздерден өтүнүч, же муну бар остановка кылгыла, же бир жолтоло мына күзөт кызматкерлерине мынакей азыр тоссоң булар да токтобойт. Токтобойт, эч ким токтобойт. Токтобойт. Тияктан да эч ким токтобойт, мынакей. Карап туруңуздар, токтошпойт. Кетет ушундан ары шырылдаган бойдон Чүй көчөсүнө барып токтойт. Эл коопсуздугуна ошон үчүн карап койсоңуздар. Остановка кылып, биротоло эме алып бергиле, же болбосо мынакей. Кээ бир автобустар өйдө барып токтойт. Бирок ал жерде дагы автобус остановка деген белги жок. Остановкасы да жок. Шуну карасаңыздар, мынакей. Кааласа могу жерден токтойт, кааласа ар жактан токтойт, а көбү вообще токтобойт.